Koyu, mайлуу. Туура айтасыңар. Каймак. Ак, кычкыл, майлуу. Кээде майсыз да болот. Айран. Тоголок, кычкыл, ак. Бул эмне балдар? Курут. Аны демдеп ичебиз. Чай. Витаминдүү, пайдалуу. Ак. Бул эмне? Быштак. Уйдан алынат. Пайдалуу, витаминдүү. Ак, суюк. Туура айтасыңар. Бул сүт. Таттуу, муздак. Баарыбыз жакшы көрөбүз. Балмуздак. Улуттук тамак. Майга бышырылат. Боорсок. Азаматсыңар. Биз туура жооп берип, темабызды таап алдык. Эмне деген сөз катылыптыр? Тамак аштар. Демек, бүгүнкү темабыз тамак аштар. Бүгүн сабакта кандай суроолорго жооп алабыз? Кандай тамак аштар бар? Тамак аштар биздин ден соолугубузга качан пайдалуу же зыяндуу болот? Эмне үчүн туура тамактануу керек? Келгиле, анда жаңы сөздөр менен таанышып, активдүү сөздөрдү эске салабыз. Таруу, күрүч, суюк, коюу, ботко, пайдалуу, зыяндуу, куурулган, кээде, жактырамын, жактырбаймын. Ботко. Бөбөгүм боткону жактырат. Таруу ботко, күрүч ботко. Апам таруу менен күрүчтөн ботко жасады. Суюк тамак, коюу тамак. Суюк тамак жана коюу тамак даамдуу. Пайдалуу, зыяндуу. Витаминдүү тамактар пайдалуу. Зыяндуу тамактарды жебе. Куурулган. Байкем куурулган картөшкөнү жакшы көрөт. Кээде. Дайыма. Кээде апам бизге таттуу момпосуй сатып келет. Жактырамын, жактырбаймын. Мен момпосуйду жактырамын. Мен куурулган картөшкөнү жактырбаймын. Балдар, эсиңерге туткула. Ким, качан, кандай, эмне кылам, эмне кылат деген суроолорго туура жооп бергенди үйрөнөбүз. Мен эртең менен күрүч ботко жеймин. Апам кечинде коюу тамак жасайт. Чоң энем түштө
кесме сорпо даярдайт. Алена кечинде таттуу ширей ичет. Досум кээде зыяндуу тамак сатып алат. Балдар, Даниэль кандай тамак аштарды жейт болду экен? Көңүл бурабыз. Мен эртең менен таруу же күрүч ботко жеймин. Кээде сүттүү чай же кофе ичемин. Бөбөгүм сүт ичет. Анткени сүт ден соолукка пайдалуу. Апам бизге түштө суюк тамак ич дейт. Мен апамдын сөзүн угам. Баарынан жакшы көргөнүм күрүч сорпо. Байкем куурулган картөшкө менен жумуртка жейт. Ал коюу тамакты жактырат. Момпо сүйдү көп жебеймин. Көп жесе зыяндуу. Бирок балмуздак, айран, быштакты жакшы көрөмүн. Жемиштердин баарын жактырамын. Анткени аларда пайдалуу витаминдер көп. Кечинде жеңил тамак ичебиз. Эми балдар, калтырылган сөздөрдү жазгыла. Текшергиле. Мен эртең менен таруу же күрүч ботко жеймин. Анткени сүт ден соолукка пайдалуу. Апам бизге түштө суюк тамак ич дейт. Байкем куурулган картөшкө менен жумуртка жейт. Ал коюу тамакты жактырат. Балдар, эми өзүңөрдү баалагыла. Эгерде 5 сөздү туура жазган болсоң, анда эң жакшы. 4 сөздү туура жазган болсоң, жакшы. 3 сөздү туура жазган болсоң, анда канааттандырарлык. Мен ойлойм, баарыңар эң жакшы аткардыңар. Туура жоопту тандагыла. Даниэлдин бөбөгү суу же сүт ичти. Туура вариантты карагыла. Даниэлдин бөбөгү ичти. Эмне ичти? Суу ичти же сүт ичти? Салыштыргыла. Демек, Даниэлдин бөбөгү сүт ичти. Даниэль түштө суюк тамак ичет. Момпо сүйдү жесе зыяндуу. Даниэль жемиштерди жактырат. Анткени жемиштер пайдалуу. Баалайбыз. 5 туура жооп бул эң жакшы. 4 туура жооп жакшы. 3 туура жооп канааттандырарлык. Балдар, силерди эң жакшы жооп берди деп ойлойм.
Анда эмесе окуу китебиңердин 62 беттеги 3 көнүгүүнү карагыла. Эмнени жейбиз? Эмнени ичебиз? Үлгүгө таянгыла. Мен салат жейм. Мен суу ичем. Нан жейм. Сорпо ичем. Эт жейм. Сүт ичем. Каймак жейм. Айран ичем. Чай ичем. Балык жейм. Сен кандай тамактанасың? Салыштыр. Даниэль эртең менен күрүч ботко жейт, кофе же чай ичет. А сенчи? Даниэль түштө суюк тамак ичет. Сен эмне ичесиң? Кечинде жеңил тамак жейт. А сенчи? Апама жардам берем. Балдар, баарыңар апаңарга жардам бергенди жактырасыңар, Күрүч ботко жасаш үчүн бизге эмнелер керектелет? Күрүч, май, суу, сүт, кумшекер, туз керектелет. Апаңар күрүч ботко жасаганы жатат. Кана балдар, керектүү азыктарды ирети менен апаңарга алып бергиле. Эмнеден баштайсыңар? Туура, суу, күрүч, андан кийин сүт, туз кошулат, кумшекер, анан май. Азаматсыңар балдар. Апаңарга жакшы жардам бердиңер. Пайдалуу жана зыяндуу тамак аштарды бөлүштүргүлө. Салыштыргыла. Силерди да ушинтип бөлүштүрдүңөр деп ойлойм. Өз алдынча иштегиле. Досуңа 5 пайдалуу тамак аш сунушта. Үлгү. Досум, сен жашылча жемиш же. Анткени жашылчада витаминдер көп. Балдар, анда эмесе сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта тамак аштардын түрлөрү менен тааныштыңар. Кайсы убакта кандай тамактаныш керек экендигин баамдадыңар. Досуңарга туура тамактануу үчүн кеңеш бергенди үйрөндүңөр. Эми балдар, өзүңөрдү билим тепкичинде баалагыла. Биринчи тепкичте теманы түшүнбөдүм. Экинчи тепкичте
тапшырманы жакшы аткардым. 3-чү тепкичте мыкты иштедим деген тыянак чыгарасыңар. Эгерде өзүңөрдү 1-чи тепкичте баалаган болсоңор, анда өз мугалимиңерге түшүнбөгөн сурооңар менен кайрылгыла. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Көрүшкөнчө.